саламатсыздарбы? Кудайберген турак жай комплексинде иштери боюнча маалымат берип кетейин. 8-үй тууралуу айта кетсек, биринчи подъездин 2 этажынын арматура иштери толук бүтүп, опаловка установка иштери жүрүп жатат. 2 подъездин 3 этажынын арматура иштери уланууда. 3 жана 4 подъездин 5 этажына арматура иштери даярдык көрүп жатабыз. 7-үйдүн жер жумуштары жүрүп жатат. 22 катмар кум шагыл таптоо иштеринин 8 катмары төшөлүп, таптоо иштери жүрүп жатат. Алтынчы үй тууралуу айта кетсек, жер жумуштар 100% аяктап, контрзаземление жана подбетонка иштери бүтүп, фундамент иштери даярдыктар башталды. 5-үй тууралуу 1 жана 2 подъездин сокол иштери аяктап, 1 подъездин 1 этажынын арматура иштери бүтүп, электромонтаж иштери улантууда. Буюрса, 1-2 күндүн ичинде 4-үйдөгү туннельный опаловка 5-үйгө толук өткөрүлүп, установка иштери башталат. Төртүнчү үй тууралуу айта кетсек, монолит каркас иштери толук аяктап, 3 жана 4 подъездин кирпичный кладкасы толук бүтүп, 1 жана 2 подъездин 3 этажына чейин фарфорк жана кирпичный кладка иштери жүрүүдө. Биринчи үй тууралуу айта кетсек, кладка жана кровля иштери 100% аяктап, сантехника, штукатурка, электромонтаж жана айнек коюу иштери 95% бүтүп улантууда. Биздин Кудайберген турак жай комплексинде 10 үйдүн ичинен 6 үйдө иш кызуу жүрүп жатат. Жакынкы арада 3 жана 10 үйдүн жер жумуштарын баштайбыз.